алгачкы коногубуз кирип келип калган учуру тааныштырсак, инвестицияларды жана экспортту илгерилетүү боюнча мамлекеттик агенттигинин экспортту илгерилетүү бөлүмүнүн эксперти Тилек Жумалиев бүгүн Таңкы пирамиданын алгачкы коногу. Кош келдиңиз. Саламатсызбы, Кусманды таңыңыз менен. Даңкы маанайыңыз кандай? Жакшы, рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келди. Тилек мырза, алгачкы эле суроону мен мына ушул сиздердин агенттик боюнча бергим келип турат. Бул агенттиктин иш алып барып жатканына канча убакыт болду? Агенттиктин иш алып баратканына 2014 жылдан баштап келатабыз. Экспортту илгерилетүү боюнча бөлүмдүн негизги максаты ошол экспорттоочулардын өнүгүшүнө жана алардын товарларын тышкы базарларга алып чыгуу жардам беребиз. Андан тышкары ата мекендик өндүрүүчүлөргө алып сатуучуларды тапканга жардам беребиз. Ошондой эле компанияларды даярдап, аларды ар кандай соода экономикалык миссияларга жана Евразиялык жумага окшогон көргөзмөлөргө алып чыгарабыз. Мындан тышкары экспортту кантип кылыш үчүн аналитикалык материалдар даярдап беребиз. Ошол негизги максаты биздин. Мындан жакшы айтсаңыз, буга чейин деле баягы агенттиктер көп эле болчу да, инвестиция жакшыртуу боюнча. Сиздердин ошо бөлүм эмнеси менен айырмаланат башкалардын арасында? Биздин бөлүм мындай азыр ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн азыктары бар, көп. Бирок алар сырткы базарга кантип чыгарыш үчүн билбей жатышат да. Ошон үчүн бизге негизги максаты ошо ар кандай маалыматтык компанияларды өткөзүп, сырткы базарга кантип туура чыгарыш үчүн сунуштарды беребиз. Алардын ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн муктаждыктарын билип, ошолорго как раз таки советтердин баарын берип, туура чыгарганга сунуштарды беребиз. Анан мындай дагы айтып кетсем, бул жылы 24 августтан баштап 26 августка чейин Астана шаарындагы Астана Экспо 2017 эл аралык көргөзмөнүн аянатында Евразиялык жума деген көргөзмө өтөт. Евразиялык жума бул Евразиялык экономикалык комиссия жана Евразиялык экономикалык биримдиктеги өлкөлөрдүн ЭЭПке мүчө болгон өлкөлөрдүн экспорттук потенциалын өнүктүрүү тематикасында жыл сайын өткөрүлчү көргөзмө форум. Бул форумда өлкөнүн дүйнөдөгү 20дан ашык өлкөнүн жана 300дөн ашык катышуучу компаниялар, анын ичинде 2000дей катышуучулар иш алып барышат. Бул форум компанияларга жаңы өнөктөштөрдү табууга жана алар менен мамиле түзүү үчүн бул мындай уникалдык мүмкүнчүлүк болуп эсептелет. Ар бир өлкөнүн мындай интерактивдик экспозициясы болот. Ошол катышуучу компаниялар ошол интерактивдик экспозиция аркылуу өздөрүнүн экспорттук потенциалын көргөзүшө алышат. Анан дагы бир нерсе айтып кетсем, компаниялар, катышуучу компаниялар ошо форумдун аянатында түз эле каалаган экспонент менен эки тараптуу жолууга, чакырууга мүмкүнчүлүгү да бар болот. Ошо Евразиялык жума боюнча катышуу же каттоо боюнча суроолор бар болсо, биздин агенттигине кайрылса болот. Ушул форумга катышуу үчүн кандай бир талаптар коюлат да? Кандай критерийлер менен кандай талаптарга жооп бериш керек? Критерийлер катышуучу компаниялар экспорттоочу компания болуш керек, биринчи тараптан. Анан алардын уже мындай экспорт көлөмү да мындай жакшы болуш керек. Каттоо Евразиялык жуманын сайтында өтүш керек. Ошо катышуу акысыз, компаниялар транспорт жана мейманкана чыгымдарын өзү төлөйт. Түшүнүктүү. Ал эми негизи сиздердин компанияда бүгүнкү күндө каттоодон канча, сиздердин агенттиктен канча компания каттоодон өттү катышуу үчүн өз арызын берип? Бүгүнкү күндө
Бизде 25 компания ашык каттуу өттү. Биз азыр ошолордун компаниянын тизмесин баарын топтоп ээкке жөнөтөбүз. Айтсаңыз, Кыргызстан баягы эми Евразия экономикалык биримдигине бириккенден кийин баягы экспорт төмөндөп кетти дегенде сын пикирлер айтылып келет да, сиз буга кандай карайсыз? Экспортту төмөндөп кетти, чындыкты айтканда. Мисалы, могу алтындан тышкары биз азыр ээп мүчө болгон өлкөлөргө мына айыл чарба азыктарын экспорттойбуз. Анын ичинде сүт жана эт азыктары, бөтөлкөдөгү суу, ар кандай жер жемиштер, кургатылган жер жемиштер экспорттойбуз. Андан тышкары да мына Кытайга бал экспорттойбуз, Иранга эт экспорттойбуз. Бизде азыр мына жакын арада Кыргызстан ВСП+ деген статусту алды. Бул статус европейский биримдикке товарларды экспорттогондо чоң мүмкүнчүлүктү берет. Түшүнүктүү. Ал эми мына ушул евро биримдикке киргенден кийин деле, мисалы, былтыркы күзүндө Кыргызстандан экспорттолгон, Орусия жергесинде экспорттолгон жер жемиштер, мөмү жемиштер кайра кайтып келген учурлар кездешип атты да, биз жаңылыктардан көрүп аттык. Мунун башкы себеби эмнеде болуп атты? Же биздин продукциялар алардын талабына жооп бербей жаткандыгындабы? Биз азыр мамлекеттик агенттик тараптан азыр учурда ар кандай маалыматтык кампаниялар өткөзүп атабыз. Бул бардык тех регламенттер боюнча дагы сырткы базарларга товарларды кантип чыгарыш керек, алардын талаптары кандай, ошолордун баарын айтып берип, азыр ата мекендик өндүрүүчүлөргө жардам берип атабыз да. Ана эми албетте ар кандай экспорттоо убагында ар кандай көйгөйлөр болот. Булар менен биз баарыбыз билебиз. Анан ошол ар кандай көйгөйлөрдү эметкенге жардам беребиз да компанияларга. Айтсаңыз, Кыргызстандын баягы системасы ЭЭПтин талаптарына жооп берет деп таанылып келсе дагы, Казакстанда болсо фитосанитардык текшерүү дагы болсо токтобой келет да. Казакстанда баягы өтпөй калган продукциялар кайда сатылат? Казакстан андай маалымат дагы бизге келип атат. Биз азыр учурда компаниялар менен жолугушуу өткөрүп, аларга мындай алардын талаптарын да стандарттарын айтып беребиз, сунуштап беребиз. Кандай өндүрүш керек продукцияны. Анан ошо ар кандай азыр стандарттар бар, ХАСП же ISO деген стандарттарды дагы компаниялардын ичинде өндүрүш керек деген баарын талаптарын айтып беребиз да. Түшүнүктүү. Бүгүнкү күндө сиздердин агенттикте жалпысынан канча киши эмгектенет? Канча киши, канча адис иш алып барат? Жалпысында 35 киши эмгектенет. Бизде 6 бөлүм бар. Канча адис? Ошонун ичинде 15 адис эмгектенет. Кыргызстандын продукцияларын баягы ЭЭПтен тышкары чет өлкөлөргө кандай жолду экспорттоосо болот? Ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Андай мүмкүнчүлүк албетте бар. Анын үчүн бирок алардын мындай тышкы рыноктардын талаптары башка, талаптар жогору аябай. Эгер биз мындай азыр компаниялар жаңы стандарттарды киргизсе компаниянын ичиндечи, анда экспорттоосо болот. Мүмкүнчүлүктөр көп да. Тилек мырза, айтсаңыз, мисалы, айылда кадимки дыйкан дейли, өзүнүн түшүмүн жыйнап алды күзүндө. Жыйнап алып, анан ал түшүмдү чет өлкөгө экспорттоо үчүн эмне кылыш керек, кимге кайрылыш керек дегендей. Чет өлкөгө экспорттош керек. Аябай көп түшүм алды. Кимге кайрылат ошондо? Ошо өндүрүүчүлөр биздин мамлекеттик агенттигине кайрылса болот. Биз
чет өлкөдөгү сатып алуучуларды тапканга жардам беребиз. Жана алардын продукцияндагы даярдаганга, мындай упаковкалоогуна дагы жардам беребиз. Ошондо сиздердин мамлекеттик агенттикке канча сиздердин кызмат акыңыздар канча болот? Алардын түшүмүнөн канчасы сиздерге кетет? Экспорттолгон товардын, продукциянын? Же болбосо акысыз биздин кызматтардын акысыз бар. мамлекеттик. Түшүнүктүү. Эл аралык сертификат жөнүндө тагыраак айта кетсеңиз, ошол жөнүндө маалымат берип. Баягы көбүнчө бардык эле бир дыйкан, бир экспорттоочу эл аралык сертификатка ээ болсо эле ал ошол нерсени экспорттой берсе болобу деген суроого жооп берсеңиз. ээпке экспорттоо убагында мындай декларация соответствия деп коет. Ошол экспорттоочу компаниялар мындай сертификат происхождения деп коет. Ошо соода өнөр жай палатасынан алса болот. Декларация соответствиендагы. Ошо менен экспорттосо боло берет. Бул ээп мүчөлөргө. Бирок мисалы башка мүчөлөргө Европейский союз же башка өлкөлөргө алардын талаптары кичине айырмаланат. Мисалы иштеген заводдор же фабрикалардын мындай өндүрүлгөн талаптары деңгээли кичине жогору болуш керек. Аларга башка сертификаттар алыш керек. Ошол сертификатта мисалы ХАСП деп коет, же ISO деп коет, алар уже башка деңгээлдеги жогору сертификаттар да. Түшүнүктүү. Мисалы Союз мезгилинде Кыргызстан 15 мамлекетти, 15 Советтер Союзуна кирген 15 мамлекетти эт менен камсыздоого кудурети жеткен. Ал эми бүгүнкү күндө кайсыл мамлекеттерге бизден кайсыл продукция экспорттолот деп мактануу менен айта алабыз. Мисалы биздин мына ушул продукцияны бул мамлекеттерде аябай баалашат жана эң көп экспорттолот деп кайсыл эмнени айтсак болот? Биз биринчиден мына айыл чарба азыктарын көп экспорттойбуз аябай. Жер жемиштерди жана эт жана сүт азыктарын да көп экспорттойбуз. Бүт өлкөдөгү сууну, бал азыктарын, кургатылган жер жемиштерди көп экспорттойбуз. Той бурчакты да көп экспорттойбуз Турцияга. Мына жакын арада Иранга эт экспорттогонбуз 300 тонной. Дагы араб өлкөлөрдөн заказдар келип атат. Буюрса ошолорду да экспорттойбуз. Түшүнүктүү. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын экспорттоо илгерилетүү боюнча кандай алдыда пландар, иш-чаралар жүргүлөдө? Биз мына вот азыр көлдө чоң бир экономикалык форумду өткөзүп жатабыз. Ошол форумга 200дөн ашык эл аралык компаниялар келет. Ошол компаниялар келгенде биз аларга Кыргыз Республикасында инвестицияга кандай мүмкүнчүлүктөрү бар болгонун баарын айтып берип да түшүндүрүп беребиз. Анан бул компанияларга ХАСПты киргизиш үчүн азыр каржылоо да ачылат. Ошондой бизде азыр мероприятиялар өткөзөт. Түшүнүктүү. Эң жакшы, Тилек мырза. Эми бүгүнкү биздин күндүн темасы боюнча суроо болсун. Албетте, бүгүн биз сууда сүзүү же болбосо сууда сүзүү спорту жөнүндө сөз кылган атабыз. Алгачкы эле коногубуз болуп сиз келип калдыңыз. Жана алгачкы суроону сизге берсек. Сиз өзүңүз сууда сүзүү менен алектенесизби? Сууда сүзүү менен алектенем. Мен бассейнге көлгө чалабастан деле бассейнге барып жүрөм. Жумада 3 мал барып жүрөм. Денеме аябай бир чоң пайда берет. Барыңарда ушундай совет берилет элем да. Биздин телекөрүүчүлөргө да кеңеш бере кетпейсизби мына ушул сууда сүзүүнү? Сууда сүзгөндө денеңизге аябай пайда берет. Ошо бүт барыңар совет берилет элем. Анан дагы спорт менен алектениш келет барыңар. Ошондой совет берилет элем. Чоң рахмат сизге. Жакшы алгылыктуу иш жолуңуз боюнча бизге кызыктуу
өзүңүздөрдүн агенттиктин бөлүмү тууралуу кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге Келип чоң туруңуз. чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда инвестицияларды жана экспортту илгерилетүү боюнча мамлекеттик агенттигинин экспортту илгерилетүү бөлүмүнүн эксперти Тилек Жумалиев болуп өттү.